Саламатсыздар бардактуу көрөрмандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Баткен телеканалында таңкы Баткен берүүсү бүгүнкү чыгарылышын түз эфирде баштады. Бүгүн болсо ардактуу көрөрмандар, күнгө болсо бейшемби 5 октябрь. Барыңыздарга кутмандуу күн каалайбыз. Эфирде аты жөнүм Расул Акматов. Буюрса сиздер менен кызматыңыздарга даярмын. Андыктан жалпыңыздар биз менен бирге болуңуздар дейли. Бүгүнкү мына ушул агарып аткан таңды жакшы бир маанайлар менен, көңүлдөр менен баштоо алдында турабыз. Бардыгыңыздарга көңүлдүү күн каалайбыз, ардактуу көрөрмандар. Биз менен бирге болуп, Кудай буйрса биздин ушул эфирибиздеги биздин конокторубуз менен болгон маегибизге бардыгыңыздар күбө болсоңуздар болот. Учурдан пайдаланып, кече 3 октябрь баягы дарыгерлердин майрамы болду. Кудай буйрса мына бүгүн 5 октябрь болсо, ушул билим берүүнүн кызматкерлерин, тагы айтканда мугалимдердин мына ушул майрамдары учурдан пайдаланып жалпы ушул бизди окутуп, тарбия берип, ушундай эрежеге жеткирген эже агайларга биз чоң рахмат айтып, майрамдар менен куттуктайбыз. Ошого эле отурлай. Бүгүн бизде студиябызда дагы мына ушул майрам ээлери келип отурган чак, ардактуу көрөрмандар. Ким деп турган болсоңуздар, мен сиздерге анда кененирээк таныштыра кетейин. Бүгүн бизде ушул Баткен шаарындагы Владимир Ильич Ленин атындагы орто мектебинин окутуучулары жана окуучулары келип отурат. Тагы айтканда Талайбек Жапаров жана ошондой эле Бурулай Жамантаева, Козубаева Айчүрөк эжекебиз, жана ошондой эле Бекзат Курбанбеков, Бабаева Асель бүгүн бизде студиябызда конокто. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Учурдан пайдаланып, майрамыңыздар менен куттап кетели. Рахмат. Кандай майрамдык маанайыңыздар? Жакшы. Микрофонду алып аласыздар, колуңуздарга. Маанайыбыз жакшы. Биз мына бүгүн түз эфирге келип отурабыз. Учурдан пайдаланып, жалпы эле мугалимдердин кесиптик бүгүнкү майрам менен куттуктаймын. Баарына ийгиликтерди каалаймын. Ден соолукта болсун. Тактап айтканда, Владимир Ильич Ленин атындагы орто мектебинин эмгек жамаатына, кесиптештериме өзгөчө салам айтам. Бүгүн эфирибиз сиздердин майрамыңыздарга туш келген караңыздар. Ошоңойсуң. Жакшы адамдарга баягы кош майрамдар бир болот дейт. Анысыңардай көрүшүп атканыбызга кубанычтабыз. Анан эми баштайлы, Кудай буйрса, мына окуу жылы да башталып калды дегенде, экинчи айдын 5-күнүндө отурат экенбиз. Биз эми бүгүн жалпы көрөрмандарга ушул Баткен шаарындагы Владимир Ильич Ленин атындагы орто мектебинин буга чейинки жетишкен ийгиликтери тууралуу, жана ошондой эле дал ушул мектептин ичинде жүрүп жаткан реформалар тууралуу, билим берүүдөгү ушул билим берүүнүн сапатын көтөрүү тууралуу кыскасы бүгүн ушул Ленин жөнүндө сөз кылабыз, мектеп жөнүндө. Деги эле азыркы учурда эмне жаңылыктар болуп атат? Биринчи ушундан баштайлычы. Талайбек агай, сизден баштайбызбы? Негизи бизде быйылкы жылкы ийгиликтер менен баштасам, мына 23-24 окуу жылында бизде жакшы ийгиликтер менен баштадык мектепти. Тактап айтканыбызда, өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан уюштурулган жаш куткаруучу конкурсунда биздин мектеп окуучулары шаардык турда 1-орунду алышып, облустук турга жолдомо алышты. Ошондой эле облустук турдан да 1-орунду камсыз кылышып, бүгүн республикалык таймашкан турушат. Бүгүн азыр балдарыбыз даяр турган мезгил. Кайсыл күн болот? Бүгүн болуп жатат, шаардык республикалык мелдеш бүгүн болуп жатат. Демек, даярдыктар жакшы, мыкты. Даярдыктар жакшы. Кудай кааласа, балдарыбыз ийгилик менен келет деп күтүп отурабыз. Жакшы, анан биздин катарыбызда Бурулай Жамантаева өзүңүздүн жакында эле ушул жеңген, жана ошондой эле ушул биздин урматтуу президентибиздин Жапаровдун ардак грамотасынын ээси болуп отурасыз. Мына ушундай баягы сыйлыкка жетүү үчүн бул талыкпаган эмгек болуш керек. Эмгектин арты менен жана ошондой эле ушул сиз менен чогуу иштешкен ушул кесиптештердин арты менен ушундай ийгиликтер жетип отурсаңыз керек. Деги эле ушул мугалим жаатында эмгектенип келе жатканыңызга канча жылдын жүзү болуп калды? 44 жыл болуп калды. 44 жыл. Ушул 44 жылдын ичинде иштин кыйынчылыгы деле болот, ийгиликтери болот, көп конкурстарга, немелерге катыштык. Анан окуткан мугалимдерим, окуучуларым көпчүлүгү уже жетекчи кызматтарда иштеп, өзүм менен кошо мугалим болуп иштеп атат, Бишкекте, КТРКда иштеп атат көпчүлүгү. Мындай барлык тармактарда иштеп атат да, Кудайга шүгүр.
Анан бир мисалды айтып койсом, ушул биздин директорубуз Момунов Султан өзүмдүн 5-класстан 11-ге чейин окуткан окуучум да. Өзүм окуучум, өзүмө жетекчи болуп калды. Бул мен үчүн сыймык да. Анан Султан жөнүндө бир-эки ооз айтып кетсем, бул өзү Султан кичинесинде эле ушундай эле, өзүн өзү өстүргөн, билимге умтулган, өтө мындай тынбай окуган жетекчи да. Жетекчи катары мына эми эле ишин баштап атат. Быйыл Кудай кааласа жылдын башынан ийгиликтер биринин артынан бири келе баштады. Жаш куткаруучулардан республикалык сыйлыкты алдык. Спорт боюнча дагы неме болуп атабыз. Манас неме болчу, Манас каймашы боюнча да былтыр жакшы ийгиликтер болду. Анан мына санарип боюнча айтып кеттиң, бул Санарип академиясы уюштурган Санарип мугалим Дубай конкурсуна былтыр июль айында жашым улгайып калса эле бир сынап көрөйүн өзүмдү дедим да. 500 мугалим катышты республика боюнча. Эми бул оңой болбойт билем, анан аракет кылып көрөйүнчү деп карасам дареметим жеткедей, анан 2 жолу сабак өттүк, 3-сүндө бир китеп боюнча тест тапшырдык, анан балы алдыңкы топко кошулуп анан мына немени утуп алдым да. Дубайга жолдомону утуп, грамотасын утуп, анан мына Санарип мугалим значогун утуп келдим, анан Дубайга барып бир жума эс алып 61 жаштагы катышуучу деп шарчоолорду жайып келипсиз да Дубайга, ошондой болду. Дегеле демек 61 жашта эң аксакал сиз болуп калдыңыз. Мен аксакал болуп турмун. Анан аксакал ушундай жеңиптир деп бардыгы эме кылышты, куттукташып. Өзүм да таң калдым. Тырышып эле аракеттенип берсең жеңет экенсиң да. Ошентип, бул дагы мектептин сыймыгы да, эме да. Мектеп үчүн ийгилик. Айтып аткан сыймык сиздики, сыйлык биздики дегендей да. Бир мен барып бердим, ошо шаар мектептеринин ичинен, ушу Лели мектептен барып келдим. Кудай кааласа Лели мектеби илгертен эле илимдин башаты болуп келген, билимдин. Боло берет дагы. Жакшы, мына ушундай мугалимдерибиз албетте ушундай ийгиликтер жетип аткан болсо, ушул сиздер көргөн окуучулар дагы албетте мына ушундай аракет кылса керек. Биздин эми эжекелерибиз ушундай ийгиликке жетип атканда биз деле аракет кылсак болот экен дегенде. Ачыргычке, мына ушул Ленин орто мектебиндеги кыргыз тили мугалим экенсиз. Сизге канча жыл болуп калды? Анан эмне сиздерде баягы окуу тартибинде сиз баягы балдарды окууга тартыш үчүн эмнелерди баягыда балдарга өзгөчө бир сабак өтөсүз дегендей да? Жакшы, рахмат. Негизи мугалим болуш бул мен үчүн сыймык. 17 жыл стаж менен иштеп келатам. Окуучулар менен иштегенден өзгөчө рахат алам десем болот. Окуучуну татыктуу билим бериш үчүн ар бир окуучуга өзгөчө мамиле жасаш керек. Анткени канча окуучу болсо, ар түрдүү мүнөздө болот. Ата-энелер менен тыгыз байланышта иш алып барабыз эң биринчи. Анткени ата-эне бул баланын жакшы билим алышына өтө чоң таасир этет. Жаңы ыкмадагы сабактарды өтүп атабыз, окуучулар менен иримдерди уюштуруп жатабыз. Мисалы кечээ тил майрамынын ошо мамлекеттик тилибиздин мамлекеттик тил макамынын 34 жылдыгына карата чоң деңгээлде иш-чараны өткөздүк. Бул боюнча жылдын башында атайын иш план кабыл алганбыз. Мисалы 11-класстар булар илимий конференция өтүштү. 10-класстарда болсо Сармерден уюштурушту. Ал эми 9-8-класстар улуттук оюндарды када салт боюнча чоң деңгээлде иш-чараны уюштурдук. Бул дагы балдар аябай жакшы катышып беришти. Эми ата-эне деп калдык. Азыр ушул эми ар бир мектепте ушу ата-энелер комитети бар да. Азыр ошолордун аткарган иштери тууралуу айтып берсеңиз ата-энелердин. Ата-энелер боюнча биз негизинен ушу Гапар Мадаминов агайыбыздын энелер мектебин уюштурганбыз. Ар бир класс жетекчи ата-энелер менен тыгыз байланышта иш алып барып атабыз. Бул жерде негизинен ошо балага тарбия берүүдөгү адашуулар боюнча, балага туура тарбия берүү, анан баланын билим алышына шарттарындачы айтканда энелерге дагы сабак өтүп атабыз десем болот. Энелердин кызыгуусу жакшы жолго коюлуп калган биздин мектепте, энелер мектеби. Жакшы. Биз болсо ардактуу көрөрмандар, эфирдин жүрүшүндө албетте биздин конокторубуз сабак берилет болбостон чыгармачылыктагы өнөрлөр бар экен, жаш билесиздер. Мына ушул азыркы эфирибиздин жүрүшүндө сөз түрдө биздин Бекзат инибиз жана ошондой эле Асел карындашыбыз сиздер үчүн манас жана ошондой эле өзгөчө комуздун коштоосунда күүлөр чертип, анан сөз түрдө Бурулай Жамантаев эжекебиз чыгарма да аткарып берет деген ойдобуз. Буюрса сиздерге эфир кызыктуу болот, ардактуу көрөрмандар. Эгерде сурооңуздар бар болсо 0777
54-74-36 биздин WhatsApp номерибиз иштеп жатат. Мына ушул номерге билдирүүңүздү калтырыңыз. Биз сиздин сурооңузга жооп алып бергенге даярбыз. Анда Бекзат жөнүндө айтып кетейин. Бекзат жөнүндө айтып бериңиз, андан кийин Бекзатка кезек берели. Бул Бекзат Куранбеков менин окуучум. Бул бала башкача өзгөчө таланты бар да. Мен өзүм негизги немемде максатым, багытым. Адабияттын негизги башаты болгон төкмөчүлүк, манасчылык, башка элде жок өзгөчөлүк кыргыздын. Ушуга көп көңүл бурам да, балдарды ушуга тартууга аракет кылам. Манасчылыкка, азыр кыздардын көп эле термелерди ырдап, насаатырларын ырдап комуз менен коштоп. Ушинтип атышат да, азыр ушу манас кече тил майрамына даярдалган Көкөтөйдүн ашынан үзүндү деген жерден Бекзат айтып берсин. Анда талайга микрофонду Бекзат жакка кичине жакындап турасыз. Ey kağılayın Manas, kalkımdın tozu sen Manas, namısın kaldın aldırgın abandın atın kör Manas. Köpkün alıp okmuran gökөt hayatın aydadı, Aş verimdi batağa, azapka jurttu bayladı, Kekün töşü başına, bir kırgızdın şoru kaynadı. Kökөt aydın kızı daş, görgönü gelgen eken biz, Talada kara kalmakka, ölgönü gelgen eken biz, Örne buğda bu candı, gömgönü gelgen eken biz, Bulandın oğlu Komurbay, bulandı bulga olam deyt, Maniker gölük berbesen, buzuktu bugün salam deyt, Aytkanıma gönbösen, argımaktı berbesen, Esevimdi alam deyt, o şeyelingdi çavalam deyt. Çataktaşıp biz menen çabışa turgan gözü var, Bekemgengdi kıstatıp bel baylay turgan jeri var, Beypaydı salar kırgızga bekitip koygan eli var, Enesin taraka pırdın ezel temizde keni var. Emi çabışpay balla dep körsün, aytkanına könödü, az uzun jurtka tegizbey, Kögalat jaksınay beredi. Hayratın getip boyundan abake bolboy kalgan ekensin, kalmaktardan kagı jep ağa könbey kalgan ekensin. Oyronun mana sölgönde, oyup jerge kömgönde, oyrak kalmak manjuga oşondu tartı bersençi. Kırranın mana sölgönde, kunkapka çurkap kömgönde, kızılыңа çöpöңüңdön kıyın kündü körgönde, oşondu tartı bersençi. Mundan görün abake batırın mana söylüdip tümele batağındığıla gelsençi. O maniker bersen bul künde, maktanıp kalmak kalbayбы, Akla çapdar mul burçak, arang tartıp albayбы, Kılıusuna kirgen soň, kızıkты күндө salbayбы, Kıjıldagan itmanju, kızılың çokup kalbayбы, Törrengeni basbayбы, Törmekıdı kazbayбы, Töben kaça çapbayбы, Törtülük balı çaşbayбы, Törülör zamat etçilip, Beşine mörün datbayбы, Özgörsün dep dilindi, özün dilim tangbayбы, İtbaktır manjuga, dilindi baylap salbayбы, Agayran kırgızga tыңdap tümene kalmakta süylep kalbayбы. O gülpöngüm günday turganda, Gülüktü kantip bereyin, Küçegen eken bu gapır, Bugün gülpüldöşüp köröyin, Aydığım ayday turganda, Argıma kantip bereyin, Altıgan eken bu doňuz, Alp buruşup köröyin, Atpay kırgız sürpüçüm, Acalım jetsen ölöyin, Jigit biri koldosa, Jine kanın tögöyin, Sazıgan doňuzdarıngdın, Sazayın kolga bereyin, Kaçkıla barın jolumdan, Kalmaktı bettep geleyin. Uşu kajıldırın kapırtı, Men bugün kajıldan kalmaktı, Kajın jerge tögöyin. Ay, barakeldi. Kol çağып koyalım. Başkanı görüp, başkanı koyup Manas'ta ayt deydi. Muna şunday ya. Bекзат Азаматсың. Kançanчы класста окуйсуң? Mikrofonu кармап өзүң тууралуу айтып берчи эми. Мен 7-В классында окуйм. Манас айтууга кызыгам. Канча жаштан баштап айтып баштадың? Манасты 3 класстан айтып баштагам. Өзүм спортко да кызыгам, баскетболго. Мектепте ушундай болгон баягы иш-чараларда катышып турасыңбы? Сөзсүз. Сен менен баштаса керек, Манас менен баштайлы, алгач Бекзат айтып берсин да. Жакшы, буга чейин ушул мектептер арасында ушул Манас айтуу боюнча, Манас тантуу боюнча баягы кароо сунактар болуп келди. Сиздердин мектептен Бекзат катышса керек, Катыштыңар, былтыр. Канчанчы орунга ээлештиң? Эчкеге анда кошуп жооп кетсеңиз. Мен дагы ушу Манас боюнча кошуп жооп кетейин. Манас эпосы бул дүйнөдөгү көлөмү жагынан теңдеши жок улуу эпос. Манас эпосунда кыргыз элинин тарыхы, каада салты, бүткүл жашоосу деги эле мындайча айтканда биздин бул теңдеши жок байлыгыбыз болот. Жыл сайын ушу КТРК тарабынан уюшулган Манастануу интеллектуалдык оюн өткөрүлөт. Биздин окуучулар буга атайын Манастануу ирими уюшулгандагы ошо катышып келатат. Жакшы эле ийгиликтерди жаратып келатабыз. Былтыры ошо
шаардык деңгээлде дагы областтык деңгээлге чейин чыктык. Жакшы мунастануу боюнча жакшы иштер жүргүзүлүп келатат. Анан жалпы ошо республикалык КТРК уюштурган хор менен манас айтуу боюнча дагы окуучуларыбыз хор менен манас айтышып жарыштарга катышып келатабыз. Демек ийгиликтер бар. Мына бурулай эже айтып калдыңыз, ушул мектепте көп жылдык эмгеги бар мугалимдер, албетте биздин ушул өкмөт тарабынан, ушул урматтуу президентибиз Садыр Жапаров тарабынан дагы сыйланып ушул алып турат. Сиз дагы мына ушул президентибиздин ардак грамотасын эси, сизден сырткары дагы ушундай мектебиңиздерде эмгек сиңирген мугалим, жана ошондой эле ушул ардак грамотаны алгандар барбы? Канча мугалим бар? Бир эмгек сиңирген мугалим бар. 2 президенттин ардак грамотасын алган. Анан берки эл атомдуктун алгандар бир 30дай эле болуп кетсе керек, көп. Анан өзүңүз айтып калдыңыз, ушул өзүм окуткан окуучум азыр директор болду деп. Деги эле ушул Ленин мектебинде бүтүп, жогорку жайда кайра бүтүп, ушул сиздердин мектебиңиздерде мугалим болуп иштегендер деле бар болсо керек, Көп ошо. Бүтүп келип өзүнүн окуучулар өзү менен кошо мугалим болгондор өтө көп. Четтен эле санаса болот. Жакшы, анан эми ушул окуучулар арасындагы кылмыштуулукту алдын алуу, болтуруу максатында мектепте талабекке кандай баягы иштер жүрүүдө, ушул окуучулар менен кандай бир мындай жума сайын дейбизби, бир иш-чараларды уюштуруп турасыздарбы ушундай? Бизде мындай иш-чаралар тез-тез өтүп турат. Мына быйылкы окуу жылында биз идея кызматкерлери менен биргеликте атайын чогулуштарды агайлардын катышуусунда өткөрдүк. Андан сырткары спорттук мелдештер өтүп турат. Футбол, волейбол боюнча мелдештер да өтүп турат. Ошондой эле балдардын өзүнө биз муштебеттерди өткөрүп турабыз. Жума сайын же болбосо 2 жумада бир муштебетти, женсебеттерди өтүп турабыз. Азырынча биздин мектепте эч кандай тартип бузуулар катталган жок. Кылмыштуулуктун алдын алып, жакшы иштерди алып барып жатабыз. Эгерде тартип бузуулар байкалып калса, кандай чара көрүлөт мектеп тарабынан? Эгерде мындай иштер болуп калса, биз сөзсүз түрдө ата-энелер менен тыгыз иш алып барабыз. Ошондой эле идея кызматкерлери менен биргеликте мындай иштерге жол бербөөгө аракет кылабыз. Чоң рахмат. Анда ушул жерден бир жагымдуу чыгармага кезек берсек кандай дейсиздер, Жок, бурулай эже, сиз баштап бериңиз, эми колуңуздун коштоосунда. Мен тамагым ачылар экен эми. Ачасы бирдеме кылып болсо дагы. Ардактуу көрөрмандар, биз түз эфирде экенибизди эске сала кетелим. Эгерде сурооңуздар бар болсо, 0777 54 74 36 номерине СМС билдирип жиберсеңиз болот. Микрофон кереги барбы? Жок, сизде микрофонуңуз бар. Эми жалпы кесиптештеримдин бардыгын келаткан майрам менен куттуктайм. Негизинен кесиптештерим көпчүлүгү эле бир 90% аялдар болгонуна байланыштуу кызыл ту кыргыз кыздары деген Замирбек Үсөнбаевдин ырын аттагым келип турат. Жакшы болот. Сырдашым кумардо жазарым, сыздасам күйүт басарым, каткырсам кошо каткырып, кайгырсам кабак ачарым, тепкедей чакта жанашып, тең көргөн жыргал азабын, ынагым өмүр толкуну, ыр менен ыйык мазарым, кыялым менен чабыттап, кыдырсам ырдын базарын, кылчактап улам кайрылып, кызылга түшүп назарым, айтууга кыргыз кыздарын алыстан түштү казалым, комузум эме таңшый бер, эмесе козгойлу бузбай катарын. Баракелде. Канча мен кылым саналды, канча мен адам жаралды, атагы даңкы болбосо, айтасын кантип аларды, айтпаска кандай акың бар, ат өчпөй турган адамды, кече түпөңдү найза сундуруп, түп көтөрүп араңды, арыстан чубак жетпесе, ажыратып кетпесе, актарып кое жаздаган Атүгүл Манас бабаңды, укмуштуу баатыр кыз Сайкал деги унутуп койчу адамды. Баракелде. Арыстан айбат кыла албас, ажыдар тике тура албас, ааламды бузар сүрөнө, адамзат чыдап тура албас, кадимки Манас жактырган,
Kanekey özü kандай kız, akıllı candan başkaça, alamda joktur андай kız. Kanekey sulu jönündө, kançuktактагы tanbay kız. Kança ming sulu berse da Kanekey üçün albayбыз. Turmuştun uşul belegin, elim tuu kılıp karmayбыз. Ак жүзүн айдан жаратып, алгандай күнгө жалатып, күлкүсүн уккан кишиге күйгүмдү аппак таң атып, акуунун кейпин кийинип, асмандан кетип баратып, ал эмне деген сулуу деп, ай менен күндү каратып, эченди сындан өткөрүп, эл үчүн жүрөк канатып, кабагын ачып жат кетсе, калкынын муңун таратып, секиге сайган туу болуп, семетей менен жанашып, ай жүрөк жашайт түбөлүгү биздин ак калпак элге жарашып. Toğuzdun eken kencesi, töelden çıkmaz tengdeşi, bir sızıp ötkön zamandın, bir suulup kalgan pendesi, artıkça işmer jez oymup, adamның eki kelbesi, arıstan batır töştüktün, almaşıvayga berbesi, aytılуу sulu kenceke, ardaktap süygön jergesi, tuşundan eldin sayılgan, degi tuu semey anan emnesi. Ardaktap tursa kengmeken, ay çürök boluş emneken, kadırlap tursa kengmeken, Kanekey boluş emneken, avalkı biyik tuğlardan, azırkı kızlar kembeken, aytılуу sulu kenceke, aynekten ötkön uzbeken, elimdin uşul kızları, degi uçsaken, biyik uçsaken. Ay, barakelli, kol çağı koştuk. Çok rahmat. Men burulay эжекебизди көргөндө мен музыка мугалими деп ойлоптум да. Буга чейин көрсө кыргыз тили мугалими экенсиз. Çok rahmat, баракелди. Мына ушундай ардактуу көрөрмандар, эгерде дагы бир сиздерге айта кетели, биз түз эфирдебиз. Бүгүн 5-октябрь, күнгө болсо бейшемби, Баткен телеканалына таңкы Баткен берүүсүн өз берүүлөрүн улантат. Негизи эле кийинки эми кезекти биз Асел карындашыбызга берели. Асел азыркы тапта 11-класстын окуучусу. Окууларда кандай болуп атат окуулар? Ошол тууралуу айтып берчи. Биринчиден саламатсыздарбы? Саламатсыздык. Мен Владимир Ислерин атына 11-класстын окуучусумун. Мектепте даярдыктар болуп атат. ОРТга даярдыктар жана кошумча курстарга да барып атабыз. Жакшы. Сиз бизге бүгүн күй жетип бересиз, Асел жөнүндө кичине айта кетсем болобу? Аселди айта турган болсом, бул таланттуу кыздарыбыздын бири мектептеги ошо сабактан тышкаркы мезгилде бул атайын комуз кружокторуна катышат. Өзүнүн мектепте дагы комуз ирими ачылган, иштеп атат учурда. Ошол иримге дагы катышып кетет. Анда бүгүн күй даярдап кептир, ошо көзүн тартуулап берсин. Ооба, жакшы болот. Микрофон сыканып турасың да. Демек, өзүңүздөрдүн мектебиңиздерде ачылган ирим.
Ай, баракелде, азаматсың. Негизи эле Талабек ага айтсаңыз, ушул Владимир Ленин атында орто мектебинде азыр канча окуучу бар, анан канча мугалим бар? Азыркы мезгилде бизде 1807 окуучу бар. Ал эми мугалимдер 100 мугалим бар. Эми биз билебиз, шаарда эң чоң мектептердин бирөөсү дал ушул мектеп. Жакшы, анда ардактуу көрөрмандар, дагы бир рет биз түз эфирдебиз. Суроолор бар болсо анда 0777 54 74 36 телефон номерине WhatsApp иштеп жатат. Билдирүү жиберсеңиздер болот. Дал ушул мектептин ичинде эми ушул мугалимдердин ортосунда бир кандайдыр бир ушул билим таймаштарды дагы өткөрүп турасыздарбы? Болобу андай нерсе? Ооба. Күнү кече өткөздү билим таймаш, анан билерман ордо. Ар бир немелер, предметтер боюнча топ түзүп алып туруп өткөзүп. Султан өзүнчө аябай ушуга көңүл берип атат да, мугалимдердин билимин өркүндөтүү үчүн курстарды өткөзүп, ушундай жарыштарды өткөзүп, мугалимдерди өнүктүрүүгө аракет кылып атат да. Ошол жакшы болуп атат. Демек, мындай нерсе болуп турат экен. Болуп турат. Болуп турат. Кече ошол 7 команда катышты, усулдук бирикмелердин аркасында өткөрүлдү. Жеңүүчүлөргө профсоюз тарабынан баалуу белектер менен сыйланды. Бул атайын мугалимдер майрамы үчүн ошону утурлай уюштурулду. Мугалимдер баары активдүү катышты. Демек, бир эле мектептен 7 команда болду. 7 команда чыгышты. Ар бир Ошол мына мугалимдер күнүнө карата ошо спорт жаатында дагы мелдеш өттү. Атайын 6 топ катышып, волейбол боюнча мелдеш болду. Бул баалуу белектер менен сыйланышты профсоюз уюмунун эмеси менен, жардамы менен. Ошо мындай мелдештер уюштурулуп турат жыл сайын эле. Жакшы. Айчурочке волейболго жакын окшойсуз, Жок, анча деле эмес, бирок командага каршы ойнодум. Жакшы. Анан баягы жыл сайын мектеп башында, окуу жыл башында эле баягы формага көбүнчө көңүл бурат эмеспи? Бирдиктүү форма деп, азыркы учурда ушул сиздердин мектебиңиздерде форма жаатында кандай мындай көңүл буруп, кандай ушул окуучуларга баягы айтат элеңиздер, кандай формада келгиле? Кээ бир мен карап көрөм, кээ бир окуучулар баягы жеңил эле кийинип бара берет да. Ушул тууралуу сиздердин дагы мындай бир талаптар барбы окуучуларга? Ооба, окуу кийими боюнча, окуу формасы боюнча биз негизинен ушу мектеп, биздин мектеп негизи эле ушу ак кара форманы тандап алганбыз. Кыздарга ак кофта, кара юбка же кара шым. Күн суытканда ушу ноябрдан шым кийишет жылуураак деп. Анан эркек балдар кара шым, ак көйнөк кийет. Бирдиктүү форманы биз туура деп ойлойбуз. Анткени окуучу ушу мектепте бирдей форма менен жүргөнү жакшы, жакшы болот. Жакшы көрүнүш. Чоңураак болот. Мына ушундай ардактуу көрөрмандар, бүгүн биз болсо ушул Баткен шаарындагы Владимир Ильич Ленин атындагы орто мектебинин мугалимдери жана окуучулар менен болгон маегибизди сиздер көрүп атасыздар. Биз болсо өзүңүздөр билгендей эле дал ушул биздин Таңкы Баткен берүүсүндө ар жуманын дал ушул бейшемби күндөрү ушул билим берүү тармагында көбүрөөк ушундай көңүл буруп, дал ушул билим берүү тармагында иштеген мугалимдерди албетте сөзсүз түрдө биз эфирге мындан биягына чакырып, мына ушундай ийгиликтери тууралуу, мектеп тууралуу сөзсүз түрдө маек козгойбуз. Андыктан эгерде туура көрсөңүздөр, анда сиздер дагы байланышып коюңуздар, биз деле барып өзүбүздүн ийгиликтерибиз, мектебибиз тууралуу айтып беребиз десеңиздер, анда сиздер үчүн эшигибиз ачык, ардактуу көрөрмандар. Деги эле алда эми кандай пландар, кандай максаттар бар? Өзүңүз айтып бересизби? Максаттар эми Олимпиада боюнча. Кошумчалап кетсеңиздер болот. сен айт. Ошо алдыда эң негизи бул азыр ошо 11-класстын окуучулары жалпы республикалык тестирлөөгө даярдык көрүлүп жатат азыр. Анткени ошо эрте чечип калдык азыр мезгилде. Анан предметтик олимпиада боюнча уже жылдын башынан эле даярдыктар көрүлүп атат. Кудай буйрса, үмүтүбүз чоң. Жакшы ийгиликтерди жаратабыз деп. Олимпиадада көп баалаган окуучуларыңыздар болду? Олимпиадаларда бизде мугалимдер ошо республикалык олимпиадага чейин катышып келишкен. Мисалы, орус тили боюнча былтыр дагы шандык турунда жакшы эле орунга жетиштик. Кыргыз тилинен дагы, манастануу боюнча дагы дайыма эле жакшы ийгиликтер жаралып келатат. Окуучулар арасындачы ОРТден? ОРТда былтыр 187 балл көрсөттү. Жогорку балл, Жогорку балл. Андан мурунку жылы ошо 200 баллдан ашкандар дагы болгон. Жакшы. Анан ушул мугалимдер үчүн мындай кыска мөөнөттүү баягындай окуулар
болуп турабы? Ооба, онлайн, офлайн түрүндө тестилүү курстар өтүп атат. Ошо сан ариптештирүү боюнча, мисалы, жаңы ыкмалар боюнча, заманбап мугалим боюнча курстар өтүлүп турат, катышып турабыз буга. Атайын мектепке келип окутат, же болбосо барып окуп келишип атат борборго. Жакшы. Чоң рахмат. Анда эфирдин соңунда дагы бир чыгарма кылсак кандай дейсиздер? Бурла эжебизди көргөндө сөзсүз түрдө комузуңузду алып келгенде бир ооба. Сиз даярданып тура бериңиз. Ардактуу көрөрмандар, убактыбыз дагы азайып баратат, ошондуктан биз азыр дагы бир музыкалык чыгарма кылалы. Атайын эме келгенден кийин биз эми сүйлөй бербестен дагы ыргада кезек берели, артында дагы биз таланттуулардын азыр талантын ачабыз. Негизи Бурла эжебизге бул чыгармачыл чөйрө бул сиздин баягы үй бүлөңүздөрдөн, Аталарыбыз ошондой таланттуу бир китепти бир эле төгүп койчу, дастандар төгүп койгон адамдар болгон экен. Ошонон өтүп калган экен, ушу үй бүлөбүз менен. Бирок сизде музыкалык билимиңиз жок? Жок, билимим жок. Мен филфакты бүткөм өзүм. Башында. Кайсы чыгарманы аткарып бересиз бизге? Апа жанакы түнөрү зарга кетелиңер дайын эми. Жакшы болот анда. Жүрери чишип кетели өрүк зарга, сунушумду суранам четке какпа. Сүйүүбүзгө жолугуп айлуу түнүдө, сыйыналы бир келген, сыйыналы бир келчү бактыбызга. Сыйыналы бир келген бактыбызга. Мөл булакка баралы ай тоскону, ат жалында шамалга бойлошкону. Кечикпейли бир келген бактыбыздан, өрүк зарга кетели, баткениме кетели, макул болчу эй. Өрүк зарга кетели, макул дечи. Түнгө каталы сүйүүбүздү, өрүк зарга чачалы күлкүбүздү. Жылдыздардын терели чачыласын, булактарга сүйдүрүп жүзүбүздү. Булактарга сүйдүрүп жүзүбүздү. Баракелде. Ай, баракел. Кол чагып коеюн. Чоң рахмат, үнүңүз өчпөсүн дейлим. Бизде жаңыдан кошулган көрөрмандарыбыз СМС билдирүү жиберип атат. Саламатсыздарбы дейт. Келген конокторду дагы бир рет кайталап койсоңуздар, биз эфирди жарымынан көрүп калдык дейт. Кабатыр болбоңуз, эгерде жарымынан көрүп калган болсоңуз, буюрса ардактуу көрөрмандар, биздин дал ушул берүүлөрүбүз биздин өзүбүздүн YouTube баракчабызга дагы кирет, ошол жерден дагы кирип көрсөңүздөр болот, ардактуу көрөрмандар. Бүгүн бизде конокто дал ушул Владимир Ильич Ленин атындагы орто мектебинин мугалимдер жамааты, эми директору деп сурап калыпсыз. Директору эми шартка жумушуна байланыштуу, өзү келе албай, бирок эжекелерибиз, агайларыбыз келип турат. Бурла Жамантаева
кыргыз тили мугалими жана ошондой эле Айчүрөк Козубаева, бул эжекебиз дагы кыргыз тили мугалими. Ал эми Таалайбек Жапаров агайыбыз да келип отурат. Бул ошол уюштуруучу деги эле ошол директордун орун басары бизде конокто. Кийинки СМС билдирүү бар. Конокко келген Айчүрөк кайнэжемди майрам менен куттуктаймын деген билдирүү бар экен. Эфирдеги отурган конокторду, мугалимдерди майрамдар менен чын жүрөктөн куттуктап койгулачы дейт. Бар болуңуздар, ден соолуктуу болуп, ишиңиздерде ийгилик болсун дейт. Бекзатка чоң салам дейт. Азаматсың досум деген билдирүү бар экен. Чоң рахмат. Мугалимдерди майрамдар менен куттуктайбыз дейт. Ыраазычылык айталы. Негизи эле бүгүн сиздердин майрамыңыздар. Майрамга эмне азыр даярдыктар болуп атат, эмне кылайын деп атасыздар? Коллектив өзүнчө өткөзөбүз биз жылда эле. Биз коллектив чоң болгон үчүн салкын төргө бир эле өзүбүз толобуз да. Бир той болгондой эле. Ошол жерде ошо майрамдайбыз, Кудай буйруса. Эртең. Жакшы. Анда сиздерге чоң рахмат келип бергениңиздер үчүн. Дагы бир СМС билдирүү келип калды, окуп коелу. Салам алейкум дейт. Аргынбаева Бүбүз Сарар Гапуровнаны жалпы мугалимдер күнү менен куттуктаймын деген тилек СМС билдирүү жиберген экен. Айчүрөк эжекебиздин майрам менен куттуктайбыз, ден соолук, ишине ийгилик каалайбыз дейт. Бужундан келиндери деп СМС билдирүү жиберген экен. Ооба. Деги эле азыр бизде ушул областтан биздин көрөрмандарыбыз бар, баары көрүп атат. Барына дагы бизден да сиздерге чоң салам, ардактуу көрөрмандар. Ушинтип бар экениңиздерди билдирип, ушинтип бир жылмаюу тартуулап СМС билдирүү жазып туруңуздар. Анда сиздерге эркин микрофон берели. Айчүрөк, биздин Асел. Мен учурдан пайдаланып, өзүмдүн эжекейлерим жана жалпы мугалимдерди ушул майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Дайыма бар болуңуздар, аман болуңуздар, дайыма ушу күлүп жайнап, биздей окуучуларды окутуп жүрө бериңиздер, ишиңиздерге ийгилик. Кайсыл сабакты жакшы көрөсүң? Мен өзүмдүн эжегимдин кыргыз тил сабагын жакшы көрөм. Жакшы. Мына учурдан пайдаланып, кесиптештердин бардыгын ошо бүгүнкү майрам менен куттуктап кетем. Түшүктүү мугалимдик кесип бир жагынан сыймыктуу, бир жагынан түшүктүү. Кайсыл жерде жүрсөк дагы, биз башка жерде отурсак дагы ошо окуучулар эсизде болот. Окуучулар жөнүндө сүйлөшөбүз. Ошо түшүктүү ишиге ийгилик каалаймын. Ийгиликтер жарала берсин. Үй бүлөлүк бакыт каалаймын. Ошол. Албетте сиз деле апасыз да, ошондуктан баягы мугалим экинчи апа деп коет. Ансарда балдарыңыз да эле окуган болуш керек. Ошон үчүн баягы кайсыл жерге барсаңыз деле кабатыр болот. Эми Талабек агай, буга чейин Бурлай эжекебиз айтып кетти, бизде жалаң эле 80% аялдар деп, мугалимдер. Лел мектебинде канча ушул мугалим? Биздин Лел мектепте 14 агай бар. Негизи шаарда башка мектептерге салыштырмалуу бизде эркек мугалимдер саны көп. Дагы да болсо бизге ушу жаш эркек мугалимдер келсе деген үмүттөбүз да. Эркек мугалимдер көп болсо мектепте тартип берүү дагы, балдардын тартиби да жакшырат деп ойлойм да. Жакшы. Анда эркин микрофон сизге дагы ушу жалпы көрүп турган көрөрмандар, кесиптештерди куттуктап кетсеңиз. Учурдан пайдаланып мен дагы ушул жалпы эле кесиптештеримди, мугалимдердин бүгүнкү кесиптик майрам менен куттуктап кетем. Алардын иштерине ийгиликтер каалайм, ден соолуктуу болсун. Жалпы эле биздин кесиптештер ийгиликтер жаратып жүрө бериңиздер. Быйылкы жыл биздин Лел мектеби үчүн жемиштүү жылдардан болсун дейм. Бекзат, мугалимдерди куттуктап кетсең болот. Мен бардык мугалимдерди майрамдары менен куттуктайм. Жана өзүмдүн класс жетекчим Апузалиевна Жылдызечкейди майрам менен куттуктайм. Бардык ар бир кесип ардактуу дегендей, мугалимдер аман болгула, бар болгула, биздей жакшы балдарды окута бериңиздер. Чоң рахмат. Бурлай Жамантаева келиңиз сизге. Ушу бардык кесиптештеримди ушу окуучу деп, бала деп жан дүйнөсү менен мындай басса турса дагы курс эсинен түшпөгөн мугалимдер көбөйсүн да. Чындап өзүнүн кесибине берилген мугалимдер көбөйсө жакшы болот эле да. Баягы чымчык сойсо да касап сойсун дегендей. Мугалим жөн эле окуп келип эле мугалим эмес, жан дүйнөсү менен мугалимдикке берилген мугалимдердин бардыгын ушул майрам менен куттуктайм. Сиздерге да чоң рахмат. Убактыңыздарды бөлүп, иш күнүндө сиздердин баягы убактыңыздарды мындай бөлүп алдык. Ошентсе дагы
Жоқты келіп бергеніңіздерге чоң рахмат. Расылық, албетте өзіңіздер айтқандай эле мектебиңиздерде жана өзүңүздөрдүн ошол карьераңыздарда көптөгөн жетишкендиктер боло берсин дейлим. Балдарга, мына ушундай окуучуларга жакшы тарбияңыздарды, насаатыңыздарды берип жүрө бериңиздер. Расылык, дагы бир рет анан майрамыңыздар менен эмгел жамаатынын атынан сиздерди куттуктап кетели. Ардактуу көрөрмандар, биз болсо бүгүн дал ушул билим берүү тармагындагы жүрүп жаткан реформа жана ошондой эле билимдин сапаты тууралуу азын-аулак кеп кылдык. Бүгүн бизде конокто дал ушул Баткен шаарындагы Владимир Ильич Ленин атындагы орто мектебинин окутуучулары жана ошондой эле окуучулары келип бизге жакшы маек куруп берди деген ойдобуз. Эгерде ушул берүүнү көрбөй калган болсоңуз, сөзсүз түрдө албетте ардактуу көрөрмандар, биздин Баткен телеканалынын YouTube баракчасы бар. Мына ушул Баткен ТВ деп биздин УТРК Баткен деп YouTube баракчасына кирсеңиздер, дал ушул жерге биздин ар бир эфирибиз сакталып турат. Ошол жерден көрүп, башкалар менен бөлүшүп, ой пикириңизди калтырсаңыз болот ардактуу көрөрмандар. Эмне дейсиз, баштаган нерсенин дагы аягы болот экен, ардактуу көрөрмандар, эфирибиз дагы соңуна чыгып бара жатат. Андыктан дагы бир рет жалпыңыздарга терең ыраазычылык айтып, учурдан пайдаланып дагы бир рет ушул биздин жалпы окутуучуларды, мугалимдерди майрамдар менен чын жүрөктөн эмгек жамаатыбыздын атынан куттуктайбыз. Ары түйшүктүү, ары сыймыктуу болгон ишиңиздерде ийгиликтер коштола берсин дейли. Аты жөнүм Расул Акматов болду. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар.